Азыр өзүңүздөр жакшы белгилүү болгондой, урматтуу президентибиз Садыр Кожоевичтин бардык эле мамлекеттик органдардын алдына койгон негизги тапшырмалардын бири элди, калкты жакшылап тейлөө. Туурабы? Ошолордун арасында эң негизги маселелердин бири бул электр тармагы. Электр тармагы боюнча биздин мамлекетибиз өтө оор акыбалда калган. Оор акыбалда калган, эч нерсе бардык мурдагы имараттар, электр жабдуулар, эч нерсеси жаңыланбастан бардыгы жанагы керексиз акыбалга келип түшкөн да. Мына акыркы 3-4 жылдан бери ушул маселе боюнча катуу жумуштар жүргүзүлүп, эми мына азыр оңоло баштадык. Туурабы? Эгерде ушуга чейин мына жанагы оңдоо иштери менен жүрсөк, эми оңолуп, мына өркүндөп өсө турган маалга эми келдик. Ушуга чейин азыр мына биздин мамлекетибизде ошол электр тармагы боюнча президентибиз койгон негизги тапшырмасын аткара баштадыңар деген ойдобуз. Ошондуктан мына быйыл дагы кыш келе жатат, андан сырткары суубуз быйыл аз, чын айтыш керек. Бирок ошого карабастан мамлекетте эч жерде свет өчпөш керек. Элдин жашоосуна оорчулук келтирилбеш керек. Ошонун бардыгы биздин электриктерге, энергетиктерге тапшырмасы. Ушул тапшырманы так аткарасыңар деген мен ойдомун. Жана ушундай имараттарыңар куттуу болсун. Ушундай имараттарды мамлекетибиздин ар бир райондоруна, чоң-чоң шаарларына сөз салыш керек.